Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын имаратында бирдиктүү терезе принцибинде иштеген мамлекеттик кызмат көрсөтүү борбору былтыркы жылдын март айында ачылган. Бул тармакты электрондоштуруу аркылуу жарандарга бир катар ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Биздин кызматкерлер акча кармабайт, өздөрү төлөп, өздөрү заявка төлөгөндө заявка автоматически МВДга түшөт. Анан МВД ошол төлөмгө карап, ошол маалымкатты бир сутка болсо бир сутканын ичинде бизге онлайн режимде бизге жөнөтөт. Анан биз мен кол коюп берем, элге саат 5-тен баштап 6-га чейин таратып беребиз. Бирдиктүү терезенин ишке кириши маалымкат алуучулардын эң орчундуу кезек күтүү көйгөйүн чече алат. Анткени буга чейин маалымкат алуучулардын кезек арты көрүнбөйт эле. Айрым учурда 7-8 саат күтүүгө туура келет эле дейт Ош шаарынын тургуну Артыгалы Сатыбалдиев. Күтөрдүк бу жерде. Кезек көп болот эле мурда. Ал убакта кол менен арыз жазып, убакыт да көп кетет эле. Анан бир эле терезе иштеп, эшикте суук жерде күтөт элек. Азыр эми андай жок. Кезек күтпөйсүң. Келесиң, справка алып кетесиң. Өчүр жок. Азыр жакшы. Буга чейин облустун алыскы аймагынын тургундары да маалымкат алуу үчүн Ош шаарына келүүгө туура келчү. Эми алардын сөзсүз түрдө облус борборуна келүү зарылчылыгы жок. Азыр алыскы жерлерде Алайда, Каракулжада, анан Ноокатта, Ош областы боюнча ошол жерде дагы ушундай режимде иштеген бирдиктүү терезе бар. Ал маалыматтарды, справкаларды ровдудан алса болот. Ушул эле нерсени азыр эми ушу алыскы райондогу жарандар бул жакка сөзсүз келбестен ошол жактан ровдунун ичинде бир кызматкер бар, ровдунун кызматкери, ал ошол жарандарды тейлейт. Мындан сырткары жарандар маалымкат алууга онлайн түрдө арыз таштаса болот. Алар Ички иштер министрлигинин сайты аркылуу арыз таштап, маалымкат даяр болгондо гана алып кете алышат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.